Söz İbrahim Adayralı, Atbaşı rayonunda logistika borboru boyunca. Атбаш районунун тургуну болом. Атбаш районунда январь айынан баштап эле эл дүрбөлөңгө түшүп калды. 49 жылга Кытайга арендага берилет экен, жерибизди сатылып кетет экен. Андан тышкары Кытай жергесине биздин мамлекетибизде тышкы карызыбыз баланча миллиард, баланча миң доллар бар экенбиз. Ар бир үй бүлөгө, ар бир адамдын башына эсептегенде 700-800 доллардан эсептелип калат экен деген маалымат элде бар. Ошол себептен дүрбөлөңгө түшүп калды. Анан кайра жергиликтүү эл өзү эч кимиси жок, өздөрү эле көтөрүлүп чыгып, талапты коюп атып, кайра көтөрүлүп айтып атып, токтотууга жетиштик деп ишенемин. Бирок ошондо дагы кайра эле бийлик башындагылардын оюнда урматтуу премьер-министрибиз Абылгазиевдин жеке оюбу же кандай ой экенин билбейт экенмин. Бирок акырында элди чыккынчы кылып койду. Жана элден башка мамлекеттерден акча тыйын алып атышат булар деген сөздү чыгарып жатат. Бирок элге эч ким эч нерсе берген жок. Тонналап, миллиондоп берсе дагы эл албайт. Себеби эл өзүнүн жерин урпактарына сактап калуу үчүн, жүзү жарык өткөрүп берүү үчүн түп көтөрүлүп эл өзү көтөрүлүп чыкты. Себеби элдин толкуп чыгышына бийликтегилер өздөрү себепчи болушту. Азыр элдин деңгээли толкуп ташып турган, жазында кире турган дарыянын деңгээлинде туруп атат. Анан эч ким элге каршы боло албайт. Бизде Кыргызда мындай сөз бар: теңир тоолуктар толкубайт, толкуса эч ким токтото албайт деген сөзүбүз бар. Бирок эл ошондо дагы сабырдуу болуп, чыдамдуу болуп, үмүттөрү үзүлбөй, логистикалык борборду салып беришет биздин өзүбүздүн кыргыз өкмөтү деп ишенип келишкен. Акыркы үмүтү кыргыз элинин бийлик башындагылар да болгон. Бирок кыргыз өкмөтү ушул жасаган иштери менен сөздөрүнүн айыкталышпагандыгы да бир чоң далили болуп, ушул логистикалык борборду жалган, башынан эле жалган нерсе менен баштап, эч кимге кеңешпестен, эл жергиликтүү эл менен дагы, айылдын эли менен дагы, райондун эли менен да кеңешпестен туруп, 19-декабрда барып урматтуу премьер-министрибиз капсуланы салып коюп кетип калды. Ал жерге барган элдин баары эчтекени түшүнгөн жок. Терминал салынат экен, бизге жумушчу орун болот экен деген эле түшүнүк менен калып калышкан. Анан качан өздөрү барып, эми биз салып баштайбыз деп жалган маалыматтарды берип баштаганда эл түп көтөрүлүп чыгып баштады да. Анан буга чейин эми гос жумуштагыларды болсо буту колдорун байлап, кадимкидей эле СНБ тарабынанбы, башка тарабынанбы коркутуу, үркүтүүлөрдү жасап, аябай эле гос жумуштагылар айласы жок турган кези да. Анан бирок жалпы эл өзү көтөрүлүп чыккандан кийин өзү ушул нерсени токтотконго жетишти. Анан азыр коронавирус деген оору жалпы дүйнө жүзүнө тарап атат. Бирок Кудай сактасын, бизде Кыргызстанда азырынча жок болуп атат. Бирок ошону Кудай айтат го, сактансаң сактаймын депчи. Ошол нерсе токтомоюнча эмне үчүн чегераны ачып, анан эми Жумгала районунда бизге маалымат келди. WhatsApp аркылуу жумушчулар келген экен, аларды биз кайра кубалап чыктык. Бизге коронавирус токтомоюнча чегара ачылбасын, бизге кереги жок деген маалымат келди. Биз дагы жалпы Атбаш эли кандай каршы болсок, ошондой эле Кыргызстандын эч бир бурчунда Кыргызга тиешелүү болгондон кийин Кытай жергесин, Кытай элинин бизге эч кандай кереги да жок. Разыбыз аларгачы. Эмне кылып атышкандары белгилүү, бештен белгилүү да. Эмне мынча бийликтегилер ушул кытайлыктарга жабышып калышты түшүнбөйм да. Ушунча коркунучтуу нерсе турса, эмне үчүн биздин кыргыз жерибизди торт сыяктуу кесип бергенге акылуу алар. Кудай Кыргызга жерди бергенден кыргыз калкы гана акылуу, милдеттүү коркоп алганга.
Анан эми менин сунушум партиялык тизме боюнча келсе, мен жеке өзүм оюмда шайлабайм, каршымын деп чыгып кетем. Бирок бир мандаттуу болуп, элдин арасынан не бир мыкты адамдарыбыз бар, билимдүү жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар, эл үчүн иштейбиз дегендерди айыл өкмөтүнөн баштап жогорку кеңешке чейин, президентке чейин эл өзү тандап шайлашы керек. Рахмат.